Assalamu alaikum, Oş Reklama YouTube kanalının görüşçülөрү, саламатсыздарбы? Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышта биз Фрунзенскийде сатыла турган 2 бөлмөлүү батирди сиздерге тартып көрсөтүп бермекчибиз. Андыктан жакшылап назар салып туруңуздар. Биринчиден сиздерге адрести түшүндүрүп берейин, урматтуу көрүүчүлөр. Бул көчөнүн атын баарыңыздар билесиздер. Бул көчө Ленина көчөсү. Ушул Ленина көчөсү менен бул тарапка бассаңыздар, сол тарапта Ош мэрия жайгашкан, ал эми оң тарапта Токтогул паркы жана ошондой эле Нур кинотеатры жайгашкан. Бул жерде болсо Раян гостиницасы жайгашкан. Ал эми ушул эле улица Ленина менен бул тарапка 200-300 метр бул тарапка баса турган болсоңуздар, оң тарапта Исламбек рестораны жайгашкан, сол тарапта Ош газ жайгашкан. Ал эми сатыла турган 2 бөлмөлүү батир мына ушул элитка домдо, урматтуу көрүүчүлөр. Андыктан сиздер сатыла турган 2 бөлмөлүү батирге кириш үчүн ушул элитка домдун 1-подъездине кирип, 11 кабатына көтөрүлөсүздөр. Бул дом негизи жакын деле бүттү, 13 кабаттан турат. Ал эми сатыла турган 2 бөлмөлүү батир мына ушул домдун 1-подъездине кирип, 11 кабатына көтөрүлгөндө ошол батирге туш болосуздар. Кана анда эмесе кеттик, бисмилла. Дагы келип калдык. Бул жакта өзүңүздөр көрүп атасыздар, лестницасы бар экен. Лестница менен бул жака чыктык. Бул жакта 2 лифт бар экен. Кааласаңыздар лестница менен которуласыздар, кааласаңыздар лифт менен чыксаңыздар болот. Жана ошондой эле айта кетейин, урматтуу көрүүчүлөр, бул азыркы батир 1 бөлмөлүү батир экен. Мен сиздерге адашып 2 бөлмөлүү деп алыпмын. Андыктан сатыла турган 2 бөлмөлүү батирге кире берели. Бул жакта алгач эшигин көргөзүп коеюн сиздерге. Жакшы дизайндагы брондолгон эшик коюлган. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бул жака киргенде эле прихожка болуп калат. Көрүп атасыздар. Бул жагы жарымы кафель, кийин жууп тазалаганы оңой. Прихожканы жакшылап сиздерге көргөзүп коеюн. Мына урматтуу көрүүчүлөр. Бул жагын ремонтун көрүп атасыздар. Неоклассика стилиндеги ремонт экен. Асты ламинат болу. Прихожканы бул тарабынан сиздерге көргөзүп коеюн. Мына урматтуу көрүүчүлөр. Прихожкасы өтө кеңири, жакшы дизайндагы ремонт экен, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Киргениңиздерде эле оң тарапта күзгү дагы жайгашкан экен, ушул жерден жасанып, кийинип, чыгып кетсеңиздер болот. Негизи өтө сонун. Киргениңиздерде эле бул жакта угол бар экен, бул жака менимче шкаф койсоңуздар болот. Шкаф коюп, керектүү кийимиңиздерди салып, бут кийимиңиздерди тизсеңиздер болот. Азыр мен прихожканы көргөздүм сиздерге. Мына урматтуу көрүүчүлөр. Потологу асты. Бул жакта болсо оң тарапта ванна туалет жайгашкан. Тууру кире турган болсоңуздар, бул жагы кухня. Ал эми сол тарапка бурула турган болсоңуздар, бул жак конок бөлмөсү. Анда эмесе ваннаны көргөзүп берейин сиздерге. Мына урматтуу көрүүчүлөр, ваннасы дагы өтө сонун, жакшы дизайндагы ремонттолгон. Мына урматтуу көрүүчүлөр. Дубалдары, полу, бүт бардыгы кафель экен. Киргениңиздерде эле унитаз, ванна, бүт бардыгы бар экен. Вытяжкасы дагы бар экен. Аристону дагы бар экен. Бул жакта керектүү нерсеңиздерди илсеңиздер дагы болот экен. Жана ошондой эле бул жака раковина коюп алсаңыздар болот, колуңуздарды жууганы. Мына урматтуу көрүүчүлөр. Потологун көрүп атасыздар. 6 жарык бергич лампочкалар коюлган, өтө сонун. Ал эми кийинки бөлмө бул кухня, көрүп атасыздар. Жакшы дизайндагы ак түстөгү эшик коюлган. Полу болсо ламинат. Резетка, включатель бүт бардыгы орнотулган, отопление бар, айнектери пластик. Мына ушундай. Бул жакта газ дагы кирген экен, бүт бардык условиялары бар. Анда эмесе потологун дагы көргөзүп коеюн сиздерге. Мына урматтуу көрүүчүлөр. Бул жакта балкону дагы бар экен. Балконун дагы сиздерге сыртка чыгып жакшылап көргөзүп коеюн. Бул жак өзүнчө бир панорамный вид. Бул жак Фрунзенский болуп калат. Бул жак болсо Восток болуп калат. Негизи өтө сонун, тынч райондо. Анда эмесе кийинки бөлмө бул конок бөлмөсү. Көрүп атасыздар, өтө кеңири, сонун.
Мына урматтуу көрүүчүлөр. Пол ламинат экен, отопление бар экен, айнектер пластик экен. Даяр экен, мындай айтканда кирип эле жашасаңыздар болот. Ремонту өтө сонун. Ремонтуна сөз жок. Мына урматтуу көрүүчүлөр. Мен сиздерге сатыла турган бир бөлмөлүү батирди көргөзүп бердим, түшүндүрүп бердим. Анда эмесе мен сиздерге сиздердин атыңыздардан бул жактан үйдүн ээсине сурай берейин. Ассаламу алейкум ака. Алейкум салам. Кызматка чакырган экенсиз. Ооба, ошо үйдү сатыш керек болуп чакырдык. Эми ремонт өтө сонун экен, кече жакында эле бүттүбү? Ооба, жаңы ремонт болуп бүттү. Кирип эле жашаса болот экен, Ооба. Жакшы. Эми баасын канча деп атасыз? Баасын айтсаңыз, баардыгына кызык болот да азыр. Баасын $52.000 деп атабыз. Кеми болот, сүйлөшөбүз. Кеми болот, Мына урматтуу көрүүчүлөр, баасы $52.000 экен. Албетте эле кеми болот дейт. Эгер серьезно карап алам десеңиздер, жакшы түшүрүп берет экен. Дагы бир суроо берейин. Бул бир бөлмөлүү батирдин квадрат метри канча болуп калат ошондо? Квадрат метри 56 метр квадрат. 56 квадрат метр экен. Өтө сонун, өтө кеңир экен, Ооба. Кошуналары кандай анан? Ызычуу кылбайбы? Жакшы. Жок, кошуналар ызычуу кылбайт. Баардыгы тынч жашайт. Бүт баардык условиялары бар экен. Дагы бир суроо берейин. Неге сатып атасыздар ака? Негизи бүт баардык документтери жайында элеби? Документтер бар жок жайда экен. Мен акча керек болуп сатып атабыз. Ошол себептен. Ооба. Абдан жакшы. Дагы кандай маалымат бересиз үй тууралуу? Үй тууралуу ошо ремонту жаңы бүттү. Келесиздер, жашай бересиздер. Абдан жакшы. Колдон келишинче ремонт кылдык. Мына урматтуу көрүүчүлөр, мен сиздерге сатыла турган Фрунзенскийдеги Тынч райондогу сатыла турган бир бөлмөлүү батирди тартып көргөзүп бердим, түшүндүрүп бердим. Эми бул жагы өзүңүздөрдөн. Бул жака үйдүн ээсинин номерин белгилеп коем. Өзүңүздөр чалып сүйлөшөсүздөр, баалашасыздар, келип көрүп кетесиздер. Анда эмесе мен бул чыгарылышты жыйынтыктайм урматтуу көрүүчүлөр. Баарыңыздар сак саламатта калыңыздар. Көрүшкөнчө.